10 bölüm. Hicrattın 2 жылы. Kıblanın Mekkedегі Харам мечітін көздөй бурулушу. Мусулмандар Мадинада намаздарын Аллахтын буйругу менен пайгамбарлардын жери болгон Иерусалимге, тактап айтканда Акса мечитине карап окушчу. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мурдатан бери эле жалгыз Алла Таалага ишенүүнүн жер бетинин алгачкы сыйына турган жайы жана бабасы Азирети Ибрахимдин да кыбласы болгон Каабага карап намаз окууну чын жүрөктөн каалачу. Жөөттөрдүн Мухаммед жана сахабалары биз көрсөтмөйүнчө кыблаларынын кайда экенин дагы билишпейт деген ушак айыңы кептери да аларды ыңгайсыз абалга калтыргандыгы үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул тууралуу Алла Тааладан ыйык кабар күтө баштайт. Акыры бир күнү Жебрейил периште келгенде жаратуучумдан жүзүмдү жөөттөрдүн кыбласынан Каабага буруусун тилеймин дейт. Жебрейил периште болсо: мен жөнөкөй бир кулмун, сен жаратканыңдан кааладың, муну андан сурагын дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага көчүп баргандан 17 айдан кийин кыбланын Меккедеги Харам мечитин көздөй бурулуусун билдирген аят түшөт. Кээде жүзүң көктө кезгенин көрөбүз. Эми албетте биз сени өзүң ыраазы, макул болгон кыблага бурабыз. Эми жүзүңдү Харам мечити Мекке тарапка бургун. Эй момундар, силер да каерде болбогула жүзүңөрдү ал тарапка бургула. Китеп берилген адамдар, христиандар жана жөөттөр албетте мунун жараткан тарабынан келген чыныгы өкүм экенин билишет. Аллах алар жасап жаткан иштерден кабарсыз эмес. Бул ыйык кабар келген учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандар менен бешим намазын окуп жаткан. Намаздын алгачкы 2 рекети окулуп бүтүп, кийинки 2 рекетине келишкен эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жүзүн акырындап Каабаны көздөй бурат. Мусулмандар дагы аны ээрчип Кааба тарапка бурулушат. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругу менен бардык мусулмандарга кыбланын Харам мечити тарапка бурулганы жарыяланат. Кыбланын Каабага бурулушу менен кээ бир мусулмандарда түшүнбөстүк пайда болгон. Анткени кыбла өзгөртүүлөрдөн мурун Акса мечитине карап намаз окуп өлгөн же шейит кеткен мусулмандар да бар эле. Бул себептен улам пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келип, мурда өлгөн мусулман боордошторубуздун абалы эмне болот? Алар Акса мечитине карап намаз окушчу да деп кабатырланганын билдиришет. Алла Таала алардын шек күмөндөрүн төмөндөгү аяты менен жойгон. О Мухаммед, сен мурда караган кыбланы биз бар болгону ким пайгамбарды ээрчип, ким аркасына каапырлыкка кайтып кете тургандыгын билүү үчүн гана жасаганбыз. Шексиз бул оор иш, бирок Аллах туура жолго салгандарга гана оор эмес. Аллах ыймандарыңды, ыйман менен окуган намаздарыңды кабыл кылат. Албетте, Аллах адамдарга мээримдүү жана ырайымдуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жүзүн Акса мечитин көздөй буруп намаз окуй баштаганда меккелик путпарастардын ачуусу келген эле. Ал эми кайра Меккени көздөй бурула баштаганда бул сапар жөөттөр ар кандай ушактарды таркатып наалый башташат. Алардын кээ бир аалымдары келип: Мухаммед, сени кыблаңдан бурдурган эмне себеп? Ибрахимдин дининде экенин айткан киши сен эмес белең дешти. Кийин алдаганга өтүшөт. Эгер мурдагы кыблаңа кайтсаң, сенин пайгамбар экениңе күбөлүк келтиребиз. Төмөнкү аяттар бул окуя тууралуу баяндаган. Адамдардын акылсыздары аларды мусулмандарды илгерки караган
кыбылаларынан кандай нерсе жүз бурдурду дешет. Айткын, чыгыш да, батыш да Аллаха таандык. Ал өзү каалаган кишилерди туура жолго багыттайт. Ант болсун. Эгер сен китеп берилген адамдарга бар болгон мужиза кереметтердин баарын келтирсең да, алар кыбылаңа ээрчишпейт, карашпайт. Сен да алардын кыбыласына кароочу эмессиң. Алардын жөөт жана христиандардын өздөрү да бирөөсүнүн кыбыласына кароочу эмес. Ант болсун, эгер сага келген чыныгы билимден, вахийден кийин да сен да алардын көңүлү каалаган нерселерине ээрчип кетсең, анда күмөнсүз залымдардан болуп каласың. Бадыр согушу. Хижраттын 2 жылы, Рамазан айынын 17-си, 13 март 624 жыл, Жума. Чалгынчыларды жөнөтүү. Меккелик бутпарастар канткен күндө да пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам жана мусулмандарды ушул бойдон унутуп коюшпасы анык болчу. Тескерисинче, ималарды кантип жок кылуунун жаңы жолдорун караштырмак. Мадинадагы жөөттөр жана мунафыктар эки жүздүүлөр менен тымызын тил табышып, ислам нурун өчүрүүгө, пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам тындым кылууга аракеттене башташкан. Мадинаны жаңы тартипке салган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга каршы чара көрүүнүн жолдорун издеп жатты. Себеби душмандар түрдүүчү айлакерликтерди жасап жаткан учурда көздү жумуп кайдыгер карап олтурууга болбойт эле. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баарынан мурда экономикалык күрөш ыкмасын колдонгон жана бул максатта Курайштардын Шамга каттаган соода кербендеринин жолун көзөмөлгө алууну туура тапкан. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам дагы бир чарасы болсо, чөлдөгү коңшулаш араб уруулары менен тынчтыкта бирге болуу келишимдерин түзүү эле. Мунусу менен аларды меккелик бутпарастардын тымызын касчылыгына көмөкчү болуп берүүдөн сактоо жана Курайштарды жалгыз калтыруу болгон. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам экономикалык согуштагы дагы бир тактикасы бул туш тарапка чалгындоо топторун жөнөтүүсү эле. Хижраттын башында эле 30 кишиден турган чалгындоо тобун Азирети Хамзанын башчылыгы алдына берген. Азирети Хамза Мадинанын жанынан өтүп бараткан меккелик бутпарастардын кербенин утурлай чыгат. Ал душмандын көзүндө мурдагыдан 5 бетер күчтүү болуп көрүнөт. Ал эч кимге кол салган эмес, бирок душмандын жүрөгүнүн үчүн алган, артын карабай качканга мажбур кылган. Бутпарастар артын карабай качып баратканда, аны көргөн ошол аймакта жашаган элдин баары төмөнкүдөй ойдо калышкан. Меккеликтер эми өздөрүнөн башка бир күчтү кабыл кылып жатышат. Мындан кийин мусулмандардын айбаты күчөйт окшойт. Ырас, бутпарастар мусулмандардан коркушкан сайын ортодогулардын көңүлү исламга жибип, өтө тездик менен мусулмандыкты кабыл ала башташкан. Эми элдер мусулмандар тууралуу мурдагыдан башкача ойлой башташкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мунун аркасынан дароо экинчи чалгындоо тобун жөнөтөт. Мындагы негизги максат күчкө салып башкаларга үстөмдүк кылууга, көнүп алгандарга күчтөрүнүн азайганын көрсөтүш керек болчу. Күчтүн бир нерсеге жараса да, бардык нерсеге жарабай турганын далилдеш керек болчу. Бул чалгындоо тобу күчтүү болсо дагы зулум жана адилетсиздик кылган эмес. Чоочун бирөөнүн коюнан сүт чаап иче турган болушса дагы акысын төлөп анан ичишчү. Мусулмандардын мындай адамгерчиликтүү мамилелери чөл адамдар үчүн күтпөгөн нерселер болчу. Бул нерселерге күбө болушуп, же асмандан Ибрахим пайгамбар айткан периштелер түштүбү дей башташкан. Мындан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 200 кишилик күч менен Шамга бараткан меккеликтердин кербенинин жолун тозот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уруксат бербей койгондо кербен токтоп калмак.
Муну менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне кылгысы келген эле? Курайыштардын жүрөгүнүн үшүн алуу болгон. Бирок эч кимге зыян келтирген эмес. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бадыр согушуна чейин эле бир нече жолу Курайыштардын соода жолун көзөмөлгө алуу максатында чалгындоо топторун ишке салып, алардын жүрөгүнүн үшүн алуу максатында койгон. Чалгындоо топторун жөнөтүүнүн натыйжалары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул чалгындоо топтору аркылуу бутпарастарды экономикалык жактан алсыратып, абалды Бадыр согушун көздөй багыттап жатты. Бул иштерди кылып жатканда ушунчалык сонун кабарлашуу системасын түзөт. Курайыштар пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам үйлөрүнүн ичинде болуп жаткан бардык нерсебизден кабардар болсо керек деп чочулап айласы кетишкен. Бардык жерде төмөнкү чындыкты тастыктап жатышты. Бул адам мындай кабарлашуу системасы аркылуу алыстан куш эмес, чымын учса да билип алат экен. Демек, бул адамдан коркуш керек. Согуш деген согуш, эң сонун согуш тактикасы жана кабарлашуу системасы болгондон кийин жеңиштин жарымы колдо дегенди билдирет. Душманга эч кандай сыр билдирбеш керек. Тескерисинче, алардан күнүгө кабар алып турушу керек. Борборго да мүнөт сайын кабар жөнөтүп туруш керек болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул нерсеге жетише алган. Душман эч нерседен кабары жок. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо душманы тууралуу бардык нерседен кабардар болуп турган. Эми меккеликтер өздөрүн коопсуз сезбей калган эле. Жана чөлдөгү элдер төмөнкүчө ойлоно башташкан. Мындан кийин меккеликтер бизди коргой албайт. Биздин коопсуздугубузга кепил боло албайт. Азыр адамдардын коопсуздугу мусулмандарга өттү. Демек, биз дагы ага баш калкалашыбыз керек. Ооба, алар ушинтип ойлоп, жамаат уруу болуп пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам баш калкалай башташкан. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул чалгындоо топтору менен көздөгөн нерселеринин бардыгына жеткен. Эми чөлдө кандайдыр бир чоң күч пайда болгон эле. Курайыштын каршысында пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам жана анын жамааты бар эле. Эми күч борбору акырындап Меккеден Мадинаны көздөй жылып баратты. Күч менен кошо коопсуздук дагы Мадинага кетти. Курайыштар эми мурдагыдай башка элдин коопсуздугуна кепилдик бере албай калды. Башка эл мындай турсун, өз кербендерин дагы коргой албай калышкан. Курайыштардын чоң соода кербени. Хижраттын 2-нчи жылы Курайыш бутпарастары Шам жергесинде чоң бир соода кербенин жөнөтөт. Бул соода кербенине Меккедеги бардык эркек аял бутпарастар өз үлүштөрүн кошконсуду. Кербенде 1000 төө жана 50.000 динар өлчөмүндө каражат бар болгон. Жана мындан түшкөн пайдага согушууга дайындык катары курал жарак сатып алууну пландашкан болчу. Курайыштар айрыкча бул чоң кербенди коргоо үчүн Абу Суфьян башчылыгында 30-40 чамасында коргоочу топту да кошо жөнөтөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын планынан кабардар болот жана Абу Суфьян башчылыгындагы бул соода кербендин Меккеге кайтар жолун тосуп калууну чечет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага өз ордуна имам болуп намаз окутууга Азирети Абдулла бин Умму Мактумду дайындап, ансарлардан Азирети Абу Лубабаны шаарга убактылуу башчы кылып бекиткен соң, Рамазан айынын 13-чү күнү ишемби күнү 300дөн ашуун сахабалары менен Мадинадан аттанат. Байракты Азирети Мусаб бин Умайр көтөрөт. Кербенчилер менен Бадыр деген жерден жолугуу пландалат. Себеби бул жер Мекке, Мадина жана Шамга кеткен жолдун тоому катары стратегиялуу орун болчу. Жайдын саратан аптабы алоолоп күйгөн оттой ысып турган чак. Рамазан айы болгондуктан баары орозо кармашкан эле. Унаа жетишсиз төөлөрдү кезектешип минип, жөө жалаңдап жолду улап баратышты. Мындай катуу ысыкта чөлдө жол жүрүү бир топ эле кыйын болгондуктан пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругу менен баары орозолорун ачышты.
Курайш кербенчилеринин жолду өзгөртүүсү. Ислам кошууну Саратан аптапта жолун улап бараткан эле. Алар Али Бадырга жетелекте Абу Суфьян мурдатан чочулап келаткан ишти кабарлады. Мусулмандар бизди кербенди колго түшүрүү максатында жолго чыгыптыр. Ал дароо Меккеге кабарлаш үчүн чабарман жөнөттү. Өзү да эч жерге токтоп конбостон кербендин демейки жолун өзгөртүп, Кызыл деңиздин жээги менен Бадырга жолобой Меккени көздөй качып жөнөдү. Курайштардын согушка даярдануусу. Абу Суфьяндан мурда Меккеге жетип барган кабарчы Замзам унаасынан түшпөстөн оолугуп кыйкырды. О Курайш калкы, соода кербенибизге, Абу Суфьяндын жанындагы мал мүлкүбүзгө Мухаммед менен анын сахабалары чабуул койду. Ага үлгүрө албай калабыз. Кокуйгүн, аттан. Оолуктан кабарчынын абалынан эле Курайштар чак-челекей түшүп жатышты. Анткени соода кербенинде ар бир үйдүн кошкон мал мүлкү бар болчу. Курайштар заматта чогулушту жана көздү ачып жумгуча даярдана башташты. Шашыла жыйылган бутпарастардын армиясынын саны 1000ге чапчыган эле. 200 аттуу, 700дөн ашууну төөчөн даяр болду. Бутпарастардын кошуунуна кошулууну каалабагандар да чыккан эле. Бирок Абу Жахилдин жана башка бутпарас башчыларынын опузасы менен аттанууга аргасыз болушту. Ошондо да Абу Лахаб ооруп калдым эле деп шылтоолоп, өзүнүн ордуна башка бирөөнү жөнөтүп Меккеде калды. Бутпарастардын армиясы ырчы чоорчуларын ырдатып чоордотуп Меккеден Бадырды көздөй жолго чыкты. Бирок орто жолго барганда башкача кабар келди. Кербенчилерин Бадырдан сак-саламат өткөзүп, узап кеткен Абу Суфьян чабарманын жөнөтүп, силер кербендеги мал мүлктү коргоп калууга жолго чыгыпсыңар. Кудай куткарып, тынч аман өтүп кеттик. Силер кайра артыңарга кайткыла. Бирок Абу Жахил кайткысы келбей, башкалардын да кайтуусун каалабай мындай деди. Кудай акы, Бадырга бармайынча артка кайтуу жок. Биз ал жерде 3 күн өргүп жатабыз. Төөлөрдү союп, шерине жеп, арак ичебиз. Кыздарды ырдатып көңүл ачабыз. Чогулган башка араб уруулары бизди көрүп байкашат. Мындан ары бизден коркуп тийише албайт. Кана эмесе, кеттик. Бутпарастардын армиясы Бадырга карай жол тартышып баратканда, чабарман да Абу Суфьянга кайтып барып абалды билдирет. Ошондо Абу Суфьян элге убал болдуга. Бул Амр бин Хишамдын Абу Жахилдин эле иши, кайткылары келбей элге баш экенин көрсөткүсү келишиптир да. Арты оң болгой эле. Эгерде Мухаммеддин сахабалары алар менен кезиксе, Кудай урбадыбы. Бадырдагы күчтөр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бадыр согушуна 300дөн ашык 313 киши менен чыккан. Мусулмандардын 2 атчан жоокери 70 төөсү бар болчу. Душмандын 200 атчан жана 700 төөчөн жоокери бар эле. Бир атчанга 100 атчан каршы келген. Мусулмандардын 310 жоокерлерине каршы душмандын 1000ге жакын кишиси бар эле. Башкача айтканда, ар бир мусулман 3-4 капыр менен согушушу керек болчу. Курайш ошол доордун эң мыкты согуштук техникасы менен келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кошууну менен Бадырга чейин 200 чакырым жол жүрүп келген. Сахабалар менен кеңешүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын жыйнайт. Негизи булар Курайш кербенин кармоо үчүн жолго чыгышкан. Бирок Курайш күч жыйнап келгенде абал башкача болуп өзгөргөн. Түпкүлүгүндө согушабыз деген иш ойдо жок. Согушка дайындык деле жок болчу. Курайштар чоң даярдык менен көп кол менен келгенинен кабардар болду. Эмне кылуу керек? Кербендин аркасынан түшүш керекпи же согушуш керекпи? А бирок Алла Тааланын каалаганы башка эле. Жана мусулмандар каалабаса дагы согушка алынып келинген эле.
Алла Таала болсо пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам согушканга буйрук берген. Куранда Алла Таала бул тууралуу мындай дейт: ошондо, о момундар, Аллах эки топтон, кербен жана кошуундан бирин силер үчүн олжа кылууга убада берген эле. Силер курал жараксыз топ, тактап айтканда кербен туш болуусун эңсеген элеңер. Аллах болсо өз сөздөрү менен чындыкты жүзөгө ашырууну жана капырлардын куйругун кесүүнү каалаган эле. Ал кылмышкер күнөөлүүлөр жаман көрүшсө да, чындыкты чын, бузукту бузук кылуу, жоюу үчүн ошондой каалаган эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен кеңешип, алардын ойлорун угат. Ошол жыйында кээ бири согушка катышпай эле кербендин артынан түшөлү дейт. Бул сунушту пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жактырбайт. Анан Азирети Абу Бакыр менен Азирети Умар бутпарастарга каршы согушу керектигин айтканда ыраазычылыгын билдирет. Андан кийин сахабалардан Микдат бин Асват: "О Аллахтын элчиси, жаратканың сага эмнени буйрса, ошону кыл. Кудайакы, биз Исраил уулдарынын Муса пайгамбарга айткандарындай, сен жаратканың менен бирге душманга каршы чык. Биз бул жерде кыймылдабай олтурабыз дей турган кишилерден эмеспиз. Биз сага баш ийебиз" дейт. Бул эржүрөк сахабанын сөздөрүндө да ыраазы болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага жакшылык тилеп дуба кылат. Ушул сыяктуу сөздөрдөн кийин эми баары тең Аллах үчүн согушка бара турганын билишет. Бирок Мадиналык мусулмандардын, ансарлардын да пикирин билиш керек болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын оюн сураганда, Мадиналык мусулмандардын атынан Азирети Саад бин Муаз сүйлөп мындай дейт: "О Аллахтын элчиси, биз сага ыйман келтирдик, сага чын пейилибиз менен ишендик. Бизге алып келген диниңдин да акыйкат экендигине күбөлүк бердик. Бул тууралуу сага моюн сунабыз" деп кескин убада бергенбиз. О Аллахтын элчиси, каалаганыңдай кыла бер. Биз сени менен биргебиз. Сени ак дин менен жөнөткөн Аллаха ант кылып айтабыз. Сен бизди мына бул деңизди көздөй баштасаң, сени менен бирге деңизге киребиз. Биз жоого каршы аттануудан артка кайтпайбыз. Согуш учурунда качпайбыз. Аллахтын берекеси менен гана бизди баштай бер. Эми алынган чечим кескин эле. Мусулмандар бир уч экенине карабастан, саны да, куралдары да өздөрүнөн көп артыкчылык кылып турган бутпарастарга каршы согушууга даярдык көрүлө баштайт. Ислам кошуунунун Бадырга душмандан мурун келиши. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен бирге Бадырга душмандан мурун барат. 33 жаштагы сахаба Хубаб бин Мунзирдин сунушу менен ал жердеги бир кудуктан башка бардык кудуктар жабылат. Атайын суу сактоочу жай жасалып, суу менен толтурулат. Бул жерге Азирети Саад бин Муаздын сунушу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүн курма талдарынан чатыр тигилет. Азирети Саад бин Муаз бир нече сахабалар менен бирге пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам коргоо үчүн кезектеше күзөткө турушат. Кошуундун аскердик тартибинин белгилениши. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бадырга келери менен сахабаларды аскердик бөлүктөргө бөлүп, ар биринин башына бирден 10 башы дайындайт. Саптарды өтө көңүл буруу менен тартипке салат. Кошуунду жалпысынан 3 бөлүккө бөлүп, мухажирлер бөлүгүнүн байрагын Азирети Мусаб бин Умайрга, Аустар бөлүгүнүн байрагын Азирети Саад бин Муазга, Хазраш бөлүгүнүн байрагын Азирети Хубаб бин Мунзирге карматат. Анан жалпы сахабаларга төмөнкү буйругун берет: "Сабыңардан эч качан бөлүнбөгүлө. Өз ордуңарды бекем сактагыла. Мен буйрук бермейинче согушту баштабагыла. Душман жакындай электеле окторуңарды атып, жөнү жок корото бербегиле. Душман калканын ачкандан кийин гана ок чыгаргыла. Жакын келгенде таш менен ургула. Дагы жакыныраак келсе,
найзаңарды колдонгула. Кылыч эң акырында, душманга бетме-бет келгенде гана колдонулат. Сахабалардын ар бири турган жерлеринде душманга ыргытууга ыңгайлуу таштарды жыйышты. Коргонуу учурунда бул аябай ишке жарамак. Душмандар чабуул коюп келгендиктен мындай табигый куралды колдоно алышмак эмес. Дуба жана ибадат менен өткөн түн. Согуштан бир күн мурун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түнү бою ибадат кылып, Алла Таалага жалынып, төмөнкүчө дуба кылды. О Аллахым, мага берген убадаңды аткар. О Аллахым, бул бир уч мусулман өлө турган болсо, жер жүзүндө эртең сага ибадат кыла турган эч ким калбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дубаны ар бир намаздан кийин айтып турган. Бул дубаны уккан сахабалар толкундангандарынан бир орунда тура албай калышат. Эки кошуундун беттешүүсү. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сахабалары согушка толугу менен даяр эле. Бутпарастардын кошууну дагы Бадырга жетип келет. Көрүнүш абдан татаал эле. Жан аябай салгылаша тургандардын көбү бири-бирине тууган эле. Агасы инисине каршы, атасы уулуна каршы, таекеси жээнине каршы согушмак. Душман кошууну сап-сап болуп тизиле баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чатырынан чыгып, кошуунун акыркы ирет толуктап текшерип чыкты. Бардыгы ойдогудай тартиптүү эле, а бирок душман сан жана курал жарак жагынан кыйла үстөмдүк кылып, сырткы көрүнүшкө караганда бутпарастар жеңилбөөчүдөй болуп көрүнүп турган. Бирок сахабалар үмүтүн такыр үзбөстөн, согуш алардын пайдасына чечилерине чын жүрөктөн ишенип турушту. Мусулмандардан биринчи шейит. Согуш салты боюнча оболу эки тараптан тең жекеме-жеке согуша турган жоокерлер чыгышы керек болчу. Бирок тоону томкорчудай текебирленип турушкан бутпарастарды кыймылга келтириш максатында Амир бин Хадрами деген бир бутпарас согуш салтын бузуп, мусулмандарды көздөй бир ок атат. Ок меккелик мусулмандардан Михжа деген сахабага тийип шейит болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны Михжа шейиттердин мырзасы деп алкайт. Бутпарастар тараптан Рабия уулдарынан Утба менен Шайба жана Утбанын уулу Валид мусулмандардан эрөөлгө чакырат. Наджар уулдарынан Афра аттуу бактылуу мусулман аялдын 7 уулу бар болуп, алардын 7-өсү тең Бадырга келген эле. Эрөөлгө алардын экөөсү Муаз жана Ауф жана Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам акыны Абдулла бин Раваха чыкса, бутпарастар кабыл кылбай коет. Биз Абдул Муталиптин уулдары менен согушабыз дешет. Ансыз деле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бутпарастар менен эрөөлгө Мадиналык мусулмандардын чыгышын анча каалабай турган. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Убайданы, Азирети Хамзаны жана Азирети Алини чыгарат. Ошентип эрөөлгө мусулмандардан Азирети Убайда бин Харис Утба бин Рабияга каршы, Азирети Хамза Шайбага каршы жана Азирети Али Валид бин Утбага каршы согуша турган болот. Эки тарап тең булардын эрөөлүн кызыга күтүп турушат. Эрөөл башталды. Азирети Хамза менен Азирети Али кылычтарын бир-эки шилтеп эле душмандарын жерге сулатышты. Бирок Убайда бутунан жаракат алат. Аны Али менен Хамзалар куткарып кетет жана Утба да жерге сулайт. Бутунан жаракат алган, денеси канга чыланган Азирети Убайда Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам: "О Аллахтын элчиси, мен шейитминби?" деп сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ооба, шейитсиң. Бара турган жериң бейиштин эң жогорку даражасы Фирдаус" деп сүйүнчүлөйт. Бутпарастар эрөөлгө чыккан адамдарынын өлүктөрүн көрүп корко башташат. Эмне кыларын билбей деңдароо болуп туруп калышат. Бул Абу Жахил болсо аларды жооткото баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түнү бою айткан дубасын кайталай баштайт. О Аллахым, мага берген убадаңды аткар. О Аллахым, бул бир уч мусулман өлө турган болсо,
жер жүзүндө эртең сага ибадат кыла турган эч ким калбайт. Азирети Абу Бакыр менен уулу согуш абдан үрөйчүрө турган абалда эле. Анткени Азирети Мусаб бин Умайр мусулмандардын катарында мухажирлердин байрагын кармап турган эле. Бир тууганы Абу Азиз бин Умайр болсо бутпарастардын туусун кармап турган. Мындан да кызыгы бар эле. Азирети Абу Бакыр уулу Абдулла менен бирге мусулмандар тарабында болсо, дагы бир уулу Абдурахман бутпарастар катарында эле. Баатырлыгы жана көз катар мергендиги менен белгилүү болгон Абдурахман ортого чыгып, ирөөлгө эр чакырганда Азирети Абу Бакыр ордунан турду да пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам уулу менен чабышууга уруксат сурады. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Абу Бакыр, билесиңби, сен менин көрөр көзүм, угар кулагымдын ордундасың" деп ага уруксат бербеди. Уулу менен бетме-бет кылычташып урушууга уруксат ала албаган Абу Бакыр радиаллаху анху каны кызый уулуна кыйкырды: "Эй Абдурахман, экөөбүздүн байланышыбыз кайда калды? Арабызда куралдан, аргымагаттан жана кылыч мизден башка эч нерсе калган жок" деп жооп берет уулу. Согуш башталды. Рамазан айынын 17-си жума күнүнүн таңкы маалы эле. Эми эки кошуун бири-бирине каршы салгылашууну башташты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң алдыда салгылашып, мусулмандарды Аллах үчүн болгон ыйык согушка үндөп, өлсөңөр шейит болосуңар деп жеңишке шыктандырып турду. Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам жеңиш биздики деп кайраттандырып, эң алдыңкы сапта согушуп жүргөн көргөн сахабалар ого бетер шыктанып, жан аябай согуша баштады. Ошол согушта Мадиналык мусулмандардан биринчи болуп шейит кеткен бул Харис бин Сурака аттуу бир жаш жигит эле. Бирок ал саптын артындагы кудуктун башында эле. Ага кайдандыр адашкан ок келип тийген эле. Бул да сахабалар үчүн маанилүү сабак болду. Бир мужиза. Согуш абдан кызыган маалда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жерден бир уч майда кум алып, капырларды көздөй чачып, жүздөрү кара болсун, о жаратканым, жүрөктөрүнө коркуу сал, буттарын калчылдат деп жүздөрү кара болсун деген сөз душмандын бардыгына угулгандай эле. Ошол чачылган кум дагы душмандын ар биринин көзүнө кирген. Душман чабуулду токтотуп, көздөрү менен алек боло баштайт. Куран бул окуяны төмөнкү аятта баяндайт. Демек, о мусулмандар, аларды силер өлтүрбөдүңөр, тескерисинче Аллах өлтүрдү. О Мухаммед, алардын бетине колуңдагы бир уш топуракты чачкан чагыңда сен чачпадың, тескерисинче Аллах чачты. Дагы бул жеңишти Аллах өзү тарабынан момундарга белек болсун деп кылды. Албетте Аллах угуучу да, билүүчү да. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жалбаруусу жана периштелердин жардамга келиши. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам согуш учурунда кыбланы көздөй бурулуп, Алла Таалага жалбарып жатты. О жаратканым, убада кылган жардамыңды бер. Бир убакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанынан эч айрылбаган Азирети Абу Бакырга: "Сүйүнчү, о Абу Бакыр, сага Алла Тааланын жардамы келди. Жебрейил периште дөбөдө атынын тизгинин кармап буйрук күтүп жатат" дейт. Куран бул окуяны төмөнкүчө айтат. Акыры Аллах Бадыр согушунда күчсүз болсоңор да силерди жеңишке ээ кылды го. Демек, Аллахтан корккула. Ошондо балким Аллахтын берген сыйларына шүгүр кыласыңар. Момундарга жаратканыңар силерге көктөн түшүрүлгөн 3000 периште менен жардам бериши жетишпейби деген убагыңды эсте. Ошол убакта өтө катуу бороон болуп, эч ким бири-бирин көрө албай калышат. Анан бороон кокустан шарт токтоп кайра башталды. Ушундай 3 жолу кайталанды. Бул Жебрейил башчылыгындагы 3000 периштенин пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам айланасынан орун алгандыгынын белгиси болчу.
göktön түшкөн периштелер баштарын ак селде менен ороп алышкан эле. Жалгыз Жебрейил периштенин селдеси сары болчу. Периштелердин баары ак бозатчан көрүнгөн эле. Сахабалардын баары баатырларча салгылашып жатышты. Алардын ичинен Азирети Хамза менен Азирети Али өзгөчө эрдик менен согушуп жатышты. Бул эки каарман сахаба бутпарастардын бир топ чоңдорун жайлады. Абу Жахилдин өлтүрүлүшү. Мусулмандардын эң чоң душмандарынын бири болгон Абу Жахилди өлтүрүү үчүн сахабалар аны издеп жүрүштү. Кызыл көздүү, кара жүздүү ашынган ислам душманы Абу Жахил ошол кезде 70 жашка таяп калган болсо да, энем мени бүгүнкү күн үчүн тууган экен деп бар болгон күч кайратын жумшап согушуп жаткан. Бутпарастардын чоңдорунун бир тобу өлгөндө, калгандары Абу Жахилди коргой башташат. Согуш абдан кызыган учурда Азирети Абдурахман бин Ауфка Ансардан 2 жаш жигит жакындап, "Аба, Абу Жахилди тааныйсызбы?" деп сурашат. "Ооба, тааныйм. Аны эмне кыласыңар?" деп кайра сурайт Азирети Абдурахман. Жаш баланын бирөө мындай деди: "Аллахка касам кылганмын. Абу Жахилди көрсөм эле жетип барып аны өлтүрөм, же болбосо ошол үчүн шейит кетем." Жаш жигиттин кайратына Азирети Абдурахман там берип турса, дагы бир жаш жигит анын берки жагынан келип ошол эле сөздү айтты. Бул эки жигит Афра айымдын Бадыр согушуна катышып жаткан 7 баласынын экөөсү Муаз менен Муавиз болчу. Ошондо бутпарастардын арасында чаап жүргөн Абу Жахилди көрүп калып, Азирети Абдурахман колу менен көрсөтөт. Эки баатыр жигит кылычтарын камдап Абу Жахилди карай жөнөшөт. Ошол 16-17 жаштагы жигиттер анын жанына дароо жетип барып, жаңы эле ансарлардан Муаз бин Амр бин Жамух тарабынан кылычты алып, бутунан жаракат алган Абу Жахилди кылычтарын бир нече жолу шилтеп өлтүрүп салышат. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыпаттаган бул үммөттүн фараону деген эң чоң каапыр өлгөн эле. Аны өлтүргөн эки жигит Муаз бин Харис жана Муавиз бин Харис деген ага инлер эле. Абу Жахил өлтүрүлгөндөн кийин андан кем калышпаган Уммайя бин Халаф Меккеде ырайымсыз жазалаган исламдын биринчи азанчысы Билал тарабынан өлтүрүлөт. Эми бутпарастар кача башташат. Колго түшкөндөр туткундалат. Согуштун жыйынтыгы. Бир нече сааттык кырчылдашкан согуштун натыйжасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен бирге толук жеңишке ээ болот. Мусулмандардан 14 киши шейит болгон. Бутпарастардан 70 кишиге жакын өлөт. Дагы 70тей бутпарас туткунга түшүрүлөт. Өлгөндөрдүн 24-ü бутпарастардын башчылары эле. Сахабалар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругу менен бутпарастардын денелерин бир чуңкурга көмүшөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шейит кеткен мусулмандардын жаназа намазын Бадырда окуган. Туткундар жана олжолор, кыйраган Курайш кошуунунан кийин көптөгөн мал мүлк жана 70 туткун калган эле. Олжолор 150 төө, 10 ат, согуштук курал жарактар жана башка буюм тайымдар. Туткундардын арасында пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам атасынын бир тууганы Аббас, аталаш агасынын уулдарынан Укайл бин Аби Талиб жана Науфал бин Абдул Мутталиб жана кызы Зейнептин күйөөсү Абул Аас бин Ар-Раби дагы бар эле. Ошондой эле Мусаб бин Умайрдын бир тууганы, бул согуштун байрагын көтөргөн Абу Азиз бин Умайр да туткундар арасында эле. Туткундарды байлоого Азирети Умар милдеттендирилет. Түн киргенде байланган колдордун ооруганына чыдабай онтой башташканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам колдорун бошотууга буйрук берет. Согуш бүтүп 3 күндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам олжолорду өз ара адилеттүү түрдө бөлүштүрүп берет. Өзүнө Абу Жахилдин төөсүн жол башчылык акысы катары алды. Муннабих бин Хажаштын Зулфихар аттуу кылычын да алат. Кийин аны Азирети Алиге белекке берген. Эми кезек туткундарда болчу. Анткени туткундар тууралуу Аллахтан ыйык кабар келеле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын жыйнап
кеңеш курат. Азірети Абу Бакыр сөз алып, о Аллахтың елчisi, бұлар біздің туғандарыбыз, менің ойым бойынша құны қанша болса ошоны алып, еркіндікке шығаралы. Балким капырлар ыйманға келер деп өз пикирин билдирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азірети Умардың пикирин сурайт. Азірети Умар, о Аллахтың елчisi, алар сенин пайгамбарлыгыңды жалганга чыгарышып, журтуңдан кууп чыгышкан. Алардын баарынын башын алдырууга буйрук бер дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп бербестен чатырына кирип кетет. Сахабалардын кээ бири Азірети Абу Бакырдын, кээ бири Азірети Умардын көз карашына кошулушат. Бир убакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чатырынан чыгып, ey Абу Бакыр, сен Ибрахим пайгамбарга окшошсуң. Ал Алла Таалага ким мага баш ийсе да, каршы чыкса да, сен каалаган кишиңди кечиресиң. Анткени сен кечиримдүүсүң жана мээримдүүсүң деген эле. Ey Абу Бакыр, сен Иса пайгамбарга да окшошсуң. Азірети Иса Аллаха, эгер аларды азапка сала турган болсоң, алар сенин кулдарың. Эгер аларды кечире турган болсоң, кудурети менен бардык нерсеге үстөм келген, даанышмандыгы менен бардык нерсени пайдалуу жараткан сен экениңде эч кандай шек күмөн жок деген эле. Анан Азірети Умарга кайрылып, ey Умар, сен Нух пайгамбарга окшошсуң. Ал Алла Таалага, о жаратканым, жер бетинде капырлардан эч кимди калтырба деген эле. Ey Умар, сен Муса пайгамбарга да окшошсуң. Ал Алла Таалага, сен алардын мал мүлктөрүн кыйрат. О жаратканым, алардын жүрөктөрүн ушунчалык кыс, алар азап көргөнгө чейин ыйман келтирбейт деген эле. Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азірети Абу Бакырдын көз карашын кабыл кылат. Ар бир туткундан 4000 дирхам алып, эркин кое берүүлөрүн буйрат. Бирок шартка жараша 3000, 2000 жана 1000 дирхамга да макул болот. Эң маанилүүсү бул эле. Кунун төлөгөнгө күчү жетпегендер, бирок окуп жазганды билгендердин ар бири Мадиналык мусулмандардан 10 балага окуу жазууну үйрөтүү шарты менен эркиндикке чыгара тургандары жарыя кылынат. Мунун натыйжасында Мадинада окуп жазганды үйрөнгөндөрдүн саны көбөйгөн. Түшкөн аяттар. Туткундар тууралуу алынган чечимдерден кийин төмөнкү аяттар түшөт. Бир да пайгамбар үчүн мурунтан жер бетинде үстөмдүк кылганга чейин туткун алуусу уруксат эмес эле. Эй момундар, силер бул дүйнө байлыктарын эңсөөдөсүңөр. Аллах болсо акырет, жакшылык жыргалчылыктары силердики болуусун каалайт. Аллах кудуреттүү, даанышман. Эгер Аллахтын билбестен кылынган катаны кечирүүсү жазылып коюлбаганда, албетте силерге таманакы алганыңар себептүү чоң азап жеткен болор эле. Эми олжа кылып алган нерсеңерди адал, таза абалда жей бергиле жана Аллахтан корккула. Албетте Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Азірети Умар бул тууралуу төмөнкү эскермесин айтат. Эртең менен пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келгенимде Азірети Абу Бакыр экөө ыйлап атышыптыр. О Аллахтын элчиси, сиздер эмнеге ыйлап жатасыңар? Сиздерди ыйлаткан себеп эмнеде? Эгер ыйлай турган бир нерсе бар болсо, мен да ыйлайын дедим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо, сенин курбуларың туткундардан алган кун үчүн башыма келгендерди карачы. Силер көрө турган азап ушул жаныбызда турган дарактан да жакын болуп көрсөтүлбөдүбү? Деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен Мадинага туткундардан бир күн мурда келди. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туткундар Мадинага алынып келингенден соң аларды сахабаларына таратып төмөнкүдөй буйрук берет. Силер туткундарга абдан жакшы мамиле кылгыла. Туткундардын ичинен Азірети Мусаб бин Умайрдын бир тууганы Абу Азиз кийинки кездерде мындайча эскерүүсүн айтат. Туткундар Бадырдан Мадинага алып келингенде мен ансарлардын бир үй бүлөсүнө туш келдим.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге туткундарга жакшы мамиле кылуу тууралуу мусулмандарга тапшырма берген болчу. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругун алган мусулмандар нандарын бизге берип, өздөрү курма жешчү. Мен болсо уялганымдан ошол нанды кайра өздөрүнө берчүмүн. Бирок алар нанды кайра мага берер эле. Ушул мамиледен кийин ким мусулман болгусу келбейт? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам атасынын бир тууганы Аббастын каткан алтындары тууралуу айтуусу. Туткундардын ичинен пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам атасынын бир тууганы Аббас бардар киши эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага: Аббас аба, бир тууганыңдын уулдары Укайл бин Аби Талиб менен Науфал бин Харис үчүн кун төлө. Анткени сен бардар кишисиң дейт. Аббас согушка 800 дирхам алтын менен келген эле. Ал алтындар согуш маалында колго түшүп, олжого кеткен эле. Аббас кун катары ошолорду чегергенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам олжого түшкөндөр кайра кайтарылбасын айтат. Аббас: менин мындан башка алтыным жок. Эмне? Мени тилемчилик кыл деген турасыңбы дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо: Аббас, ажанагы алтындарчы дейт. Кайсы алтындар? Меккеден Бадырга аттанарда аялың Умму Фазылга бу согушта эмне болорун белгисиз. Эгерде башыма бирдеме келе турган болсо, алтындан мынчасы Абдулла үчүн, мынчасы Убайдулла үчүн, мынчасы Кусам үчүн деп керес калтырганыңды эстечи. Экөөңөр сүйлөшүп жатканда жаныңарда башка эч ким жок болчу. Мына ошол алтындарды айтып жатам. Муну сага ким айтты? Аллах айтты. Ушул сөздөн кийин Аббас күбөлүк келмесин келтирип, мусулманчылыкты кабыл алат. Кунун төлөгөндөн кийин Меккеге кайтат. Бирок мусулман экенин жашыруун кармайт. Ал жерден бутпарастар тууралуу пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам кабар берип жардам бере баштайт. Бадыр согушунун мусулмандардын пайдасына чечилиши Мадинанын ичинде жана сыртында оң терс окуяларга себеп болгон. Баарынан мурда Мадинанын ичиндеги жөөттөр менен бутпарастардын ою өзгөргөн кээ бир жөөттөр биз сыпаттарын китептерден окуган инсан ушул. Эми мындан кийин ага каршы чыгууга болбойт. Ал эми дайыма жеңишке жетет деп ыйманга келишкен. Кээ бири корккондорунан мусулман болушуп, бирок эки жүздүүлөргө айланышкан. Хабаш Нажашиси да мусулмандардын жеңишин уккан соң өз өлкөсүндөгү мусулмандарга Аллах пайгамбарына Бадырда жардам бериптир. Буга шүгүр дедим деп кубанганын билдирген. Бул жеңиштен кийин айланадагы араб уруулары да мусулмандарга карата оң мамилеге өтө баштайт. Кыскасы, мусулмандар үчүн майрам, бутпарастар үчүн кайгы, капачылык өкүм сүргөн. Абу Лахабтын өлүмү. Абу Лахаб Бадыр согушуна катыша албай, ордуна Аси бин Хишамды жөнөткөн эле. Курайш кошууну мусулмандардан жеңилип, Меккеге кайткан убакта Абу Лахаб Абу Суфьян бин Харисти чакырып: "Эй бир тууганымдын баласы, эмне болдуңар? Айтчы" дегенде ал: "Кудай акы, биз согушта жеңилүүгө учурадык. Алар кай бирибизди өлтүрүштү, кай бирибизди туткунга алышты. Бирок мен элди күнөөлөбөйм. Анткени ак кийимчен, ак бозатчан жоокерлерге туш болдук. Аларга каршы туруу мүмкүн эмес эле." Ошол жерде Аббастын аялы Умму Фазыл кулу Абу Рафи менен бирге турган эле. Абу Рафи: "Кудай акы, алатчандар сөзсүз периштелер" дегенде Абу Лахаб жини келип аны сабап кирет. Умму Фазыл чатырдын баканы менен аны башка бир чаап: "Эси жок деп, бечара колун сабайсыңбы?" дейт. Абу Лахаб үн катпай кетип калат. Ошол боюнча аны кайгы каптап, катуу илдетке чалдыгат. Бир аптадан кийин пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам мусулмандарга кылган жамандыктарынын эсебин берүү үчүн о дүйнөгө сапар тартат.
уулдары анын өлүгүн 2-3 күн үйдө кармашат. Акыры өлүк жыттана баштайт. Оорусу жугуп калат деп анын жанына эч ким жакын жолобойт. Акыры эптеп үстүнө суу чачышып, сүйрөп барып Меккенин жогору жагына бир жерге көмүп, үстүн таш менен бастырып коюшат. Эки жүздүүлөрдүн ортого чыгуусу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келгенде ал жерде мусулман араптар, бутпарас араптар, китеп ээлери болгон жөөттөр жана анча-мынча христиандар бар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келгенден баштап ислам мурдагыдан да бетер өркүндөйт. Мадиналыктардын көбү мусулман болот. Мусулмандар Мадинада мамлекет куруп, башкаруучулукка жетишет. Мына ушул учурда шаар ичинде дагы бир тайпа пайда болот. Булар чын жүрөктөн ыйман келтирбесе да, мусулман болуп көрүнгөн эки жүздүүлөр эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келерден аз убакыт мурун Аус жана Хазраш уруулары өз ара макулдашып, Абдулла бин Убай бин Салулду өкүмдар кылып шайлашып, ага атайын таажы жасатып, хандыкка олтургузууга камдана башташкан эле. Бирок анын өкүмдар болуу кыялы пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам келиши менен таш капты. Анткени Аус менен Хазраштын дээрлик бардыгы мусулмандыкты кабыл алышып, ыймандары талап кылгандай бардыгы пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам айланасына топтолушкан эле. Бул абал өкүмдарлык үмүтү таш капкан Абдулла бин Убайга абдан катуу тийген. Жанында дээрлик эч ким калбаган соң, каалабаса дагы мусулман болуп көрүнгөн. Ал сырткы көрүнүшү менен мусулман болуп көрүнүп, бирок каапырдан да жаман иштерди тымызын кыла баштайт. Мисалы, Мурайсы согушу учурунда ансарлар менен мухажирлерди бири-бирине кайраштырып, ортодон от чыгарганга далалат кылат. Ушундан кийин Курандын Мунафикун, эки жүздүүлөр деген сүрөсү түшөт. Сүрө түшкөндө Абдулла бин Убайга: "Эй Абу Хубаб, сен тууралуу абдан катуу аяттар түштү. Аллахтын элчисине барып, сен үчүн Аллахтан кечирим сурашын тиле дешкенде ал: ыйман келтирүүмдү сурандыңар, ыйман келтирдим. Зекет сурадыңар, зекет бердим. Эме Мухаммедке сажда кылыштан башка эч нерсе калбады" деп кычык жооп берет. Абдулла бин Убай бин Салул өкүмдар болбой калдым деп Мадинанын эки жүздүүлөрүн башкара баштайт. Эки жүздүүлөрдүн санынын канча экенин даана белгилүү эмес, бирок Ухуд согушунда Абдулла бин Убайды ээрчип, душмандын катарына өтүп кеткендердин саны 300 чамалуу болчу. Тактап айтканда 1000 кишилик ислам кошуунунун 1/3 чамалуу. Бул албетте аз сан эмес болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бадыр согушунан жеңиштүү болуп кайткандан кийин ислам дини мурдагыдан бетер күчөп тамыр алат. Душмандар корко баштайт. Жогоруда айтылгандай, жөөттөрдүн да кээ бири пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сыпаттарын эски ыйык китептен көргөндөрү боюнча чын эле ыйман келтиришет. Кээ бири көрүнүштө мусулман болот. Ошентип жөөт эки жүздүүлөрү пайда болгон. Бул жөөттөрдүн көбү илимдүү кишилер болчу. Шайтанга акыл үйрөтө турганчалык куу эле. Булар ислам тууралуу ар кандай шек күмөндөрдү, ушак айыңдарды таратып, болгон күчтөрү менен исламды жок кылууга аракеттенип жатышты. Анысы аз келгенсип пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам жаман ойлорунда кыйынчылык келтирүү максатында тир шумдуктай суроолорду беришчү. Булар тууралуу Кур'ан-ы Карим мындай дейт: айланыңардагы араб бедуиндер жана Мадина калкынын арасында эки жүздүүлүктө ширелген ушундай адамдар бар. Аларды сен билбейсиң, биз билебиз. Аларды кайра-кайра азаптайбыз. Андан соң кыямат күнүндө чоң азапка дуушар болушат. Бул эки жүздүүлөр ар түркүн катмарга жана улутка тиешелүү түрдүү деңгээлде болушса да, бирдей сыпаттарга ээ болушчу. Куранда айтылган алардын биринчи сыпаты жүрөктөрү менен ишенбеген нерселерин тили менен сүйлөшкөн. Тактап айтканда,
чын жүрөктөн ыйман келтирбесе да ыйман келтирген болуп көрүнүп, мусулмандар менен ар дайым бирге болуп, аларды шек күмөндөр менен жаңылатууга аракеттенишип, мусулмандардын арасын ар кандай ушак айыңдар менен ажыратканга далалат кылышчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул эки жүздүүлөргө каршы абдан сабырдуу, кечиримдүү мамиле жасаган. Алардын жашыруун жасаган жаман иштери үчүн дайыма суракка алып турчу. Бирок алар андай жаман нерсе кылбагандарын дили менен болбосо да тили менен айтып, аягында күбөлүк келмесин айтып, мусулман экендиктерин кайталап билдиришчү. Куранда алар төмөнкүдөй сыпатталат. О Мухаммед, качан эки жүздүүлөр сенин алдыңа келишсе, күбөлүк беребиз. Сен шек күмөнсүз Аллахтын пайгамбарысың дешет. Аллах чындыгында өзүнүн пайгамбары экендигиңди билет жана Аллах ал эки жүздүүлөрдүн шек күмөнсүз жалганчы экендерине да күбөлүк берет. Алла Тааланын билдирүүсү менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки жүздүүлөрдүн баарын билчү жана кээ бир сахабаларына айтып турчу. Бирок жалпы элге жарыя айтчу эмес. Неге дегенде ал эки жүздүүлөргө боору уручу. Балким бир күнү болбосо бир күнү ыйманга келер деп үмүт кылчу. Анткени жамандык кылган кишинин бетине айтылса, ал ого бетер душман болушу мүмкүн эле. Ал эми бир аз убакыт берилсе, баары болбосо да кээ бири ыйманга кайтышы мүмкүн болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки жүздүүлөрдү ачыкка чыгарып жазалабагандыгынын, аларга мусулманга жасаган мамилелерди кылуусунун төмөнкүдөй негизги себептери бар. Биринчи, алардын балдарынан чыныгы момун мусулмандардын чыгышы мүмкүн эле. Экинчи, алар бара-бара уятына чыдабай чыныгы мусулман болушу мүмкүн эле. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам заманында эки жүздүүлөрдүн эң зыяндуу жактары бул алардын эң керектүү жагдайларда чыккынчылыкка баруулары эле. Мисал катары айтсак, эң кыйчалыш учурларда Ухуд согушунда, Хандак согушунда, Табук согушунда ар кайсы шылтоолорду айтып, согушка катышпоолору же мусулмандарды таштап, душман тарапка бөлүнүп өтүп кетүүлөрүн айтсак, жетиштүү болот. Бир жолу ошол эки жүздүүлөрдүн башчысы Абдулла бин Убай пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам жана мусулмандарды шылдыңдап, акарат келтиргенде жаны кашайып кеткен Азирети Умар: "О Аллахтын элчиси, уруксат берчи. Ибн Убайдын башын кыячабайын" деп уруксат сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Жок, болбойт. Умар, иштин ички жүзүн билбеген калк Мухаммед сахабаларын өлтүрүп атат дешсе, акыбалыбыз эмне болот?" деп жооп берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул эки жүздүүлөрдүн башчысы өлгөнгө чейин ага жакшы мамиле кылган. Керек болсо өлгөндө өз көйнөгүн ага кепин катары чечип берип, сахабалардын каршы чыгышына карабастан жаназа намазын өзү окуган. Акыры пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки жүздүүлөргө кылган жакшы мамилелери оң натыйжаларды берген. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Ибн Убайдын жаназа намазын окутканын өз көздөрү менен көргөн. 1000ге жакын эки жүздүү адамдар чын ыкыластан мусулман болушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки жүздүүлөр тайпасын коом ичинде эркин коюу менен бирге аларды психологиялык жактан көзөмөлдөп турууну дагы унуткан эмес. Мусулмандарга каршы кыла турган нерселерин Алла Таала билдирген ыйык кабарлар аркылуу аларга билдирип турган. Ушундайча эмне гана болбосун бардыгынан кабардар экенин сездирген. Бир жолу ошол эки жүздүүлөр өз ара шыбырашып сүйлөшкөндөрүн байкап калган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга жакын барып: "Силер баланча максат менен төкүнчө нерселерди сүйлөштүңөр. Аллахтан кечирим сурагыла. Мен да силер үчүн кечирим сураймын" дейт. Ушул себептен улам алар кылган былык иштерин качан ачык айтып салар экен деп дайыма коркушар эле. Куран бул тууралуу төмөнкүчө баяндайт. Качан сен аларга карасаң, алардын тулку бойлору, көрүнүштөрү, кийген кийимдери сени таң калтырат.
Сүйлөгөндөрүндө болсо сөздөрүнө жагымдуу үн, көркөм чечендик болгон үчүн берилип кулак саласың. Бирок алардын дилдери ыйман менен жакшылыктан бош болгону үчүн алар куду дубалга жөлөп коюлган чирик жыгачтарга окшошот. Алар коркоктугу себептүү ар бир кыйкырык үндү үстүлөрүнө түшүп жаткан кандайдыр бале апаат деп күмөн кылышат. Алар душмандар, демек алардан этият болгун. Аларга Аллах наалат айтат. Алар кандай адашууларда. Кайнука уулдарына каршы согуш. Хижраттын 2-жылы Шаввал айы 624 жыл. Мусулмандардын Бадыр согушунан жеңиш менен кайтуулары Мадинадагы жөөттөрдү дүрбөлөңгө түшүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен тынчтык келишимине кол коюшса дагы согушка тымызын даярданып жатышты. Акындары пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам жамандаган ар кандай ыпылас ырларды окуп шылдыңдаганын коюшкан жок. Мадинада жөөттөрдүн 3 уруусу бар эле. Курайза уулдары, Надыр уулдары жана Кайнука уулдары. Булардын ичинен эң жаманы ушул Кайнука уулдары эле. Булар алтын күмүш кармашып, зергерлик кылышып, абдан бай жашашчу. Бир күнү Мадиналык мусулмандардын бирөөсүнүн аялы дини талап кылгандай башына жоолук салып, бир жөөттүн дүкөнүнө кирип калат. Жөөттөр анын жоолугун чечүүгө аракет кылышат. Жөөттөрдүн бири аялга билдирбей, көйнөгүнүн этегин бир тикен менен белине чейин көтөрүп, төөнөп коет. Аял өйдө турганда этеги ачылып калат. Жөөттөр болсо кыраан каткырып күлүшөт. Ызасына чыдабаган аял катуу бакырып жиберет. Ал жерден өтүп бараткан бир мусулман жардамга чуркап келет. Жөөт менен карп күрүп кездешип, аны өлтүрүп алат. Муну көргөн жөөттөр ага жабыла кол салып, аны шейит кылышат. Ушундан улам мусулмандар менен жөөттөрдүн ортосунда чыр чатак башталат. Шейит кеткен мусулмандын туугандары пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам даттанышканда ал Кайнука уулдарынын жөөттөрүн чакыртат. Оболу алардын баарын исламга дагы бир жолу чакырат. Эгерде мындай айбанчылыктарын токтотушпаса, бутпарастар Бадыр окуясында туш келген нерсеге алар да туш келишерин эскертет. Бирок жөөттөр пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сөздөрүн шылдыңдап: Мухаммед, сен согушканды билбеген немелерди жеңип алып өзүңө ишенбе. Биз алардай эмеспиз. Согушту эң сонун билебиз. Эгер биз менен согушсаң, биздин кандай экенибизди түшүнмөксүң деп эрдемсинип жооп беришет. Кайнука уулдарынын ушул ыпылас сөздөрүнөн кийин төмөнкү аят түшөт. О Мухаммед, капыр болгондорго айткын, шек күмөнсүз бул дүйнөдө жеңилесиңер жана акыретте тозокко топтолосуңар. Ал кандай гана жаман жай. Ушул эле окуяга байланыштуу түшкөн дагы бир аят пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келишимди бузган жөөттөргө каршы согушууга уруксат берген. Эгер араңарда убада шерт берген кайсы бир коом тарабынан кыянатты сезсең, сен да аларга кылган убада шертиңди дал ошондой өздөрүнө жараша кылып тең таштагын. Ортоңордогу убада шерт бүткөндүгүн эки тарап тең билишсин. Албетте Аллах кыянатчы адамдарды сүйбөйт. Бул аят түшкөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өкүм чыгарат. Кайнука уулдарына каршы согуш жарыялансын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул чечиминен кийин Мадинага Лубаба бин Абдил Мунзирди жоопту кылып дайындап, өзү Азирети Хамза менен бирге Кайнука уулдарын көздөй жөнөйт. Бул жөөттөрдүн абдан бекем чептери бар эле. Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен келе жатканын көргөндө алар чепке бекинип алышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аскерлери менен аларды курчап алат. Арадан 15 күн өткөн соң жөөттөр колго түшүп берүүгө мажбур болушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардыгынын колун бир-бирден байлаганга буйрук берет.
2 жүздүүлөрдүн башчысы Абдулла бин Убайдын суранычы. Ошол учурда Кайнука уулдарынын союздашы болгон 2 жүздүүлөрдүн башчысы Абдулла бин Убай пайда болот. Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам аларды бошотуусун суранат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кайнука уулдарын өлтүрүүдөн баш тартып, Мадинадан Шамга сүргөн кылууга өкүм чыгарат. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам негизги максаты Мадинаны жөөттөрдүн бузукулугунан сактоо болгон. Аларга шаарды таштап кетүүлөрү үчүн 3 күн мөөнөт берет. Жөөттөр 3 күн өткөндөн кийин шаарды таштап, Шам тарапты көздөй жол тартышат. Савик окуясы. Хижраттын 2-нчи жылы Зулхиджа айы. Кайнука жөөттөрүнөн 700 кишинин Мадинадан сүрүлүп чыгарылышы менен шаардагы беймаза абал абдан жеңилдеп калган. Шаардын ичи бейкуттукта эле, бирок шаардын сыртынан келе турган коркунучтар көп болчу. Бадыр согушунан кийин Абу Суфьян өзүн Меккедеги бутпарастардын башчысы катары көтөрүп, мусулмандардан өч алмайынча аялдарга жакындабашка, жуунбашка жана жыпар-жыт сыйпанбаска ант ичет. Бул антты орундатыш үчүн ал 200 атчан жоокерлери менен Мадинага чейин кирип келет. Албетте, мынчалык аз күч менен мусулмандарга эч нерсе кыла албасын жакшы билчү. Бирок антын аткарып эч болбоду дегенде кандайдыр бир зыян келтире алат эле. Ал түн жамынып Мадинага кирип Надыр уулдары жөөттөрүнүн башчысы менен көрүшүп, мусулмандардын абалы тууралуу жашыруун маалыматка ээ болот. Анан Мадинага 3 чакырым алыс жердеги мусулмандардын 2 үйүн, курма бактарын өрттөп, бир ансар мусулманды жумушчусу менен бирге шейит кылып, кайра Меккени көздөй качып кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам окуяны угуп, 200 кишилик күч топтоп, алардын артынан саяк кууса да таппай калат. Анткени Абу Суфьян невак качып кеткен болот. Бутпарастар качып баратып, куурулган буудайдын талканы салынган баштыктарын оордук берген үчүн улам аз-аздан таштай жүрүп качышкан экен. Мусулмандар бул баштыктарды жыйнап алышат. Арабчада куурулган буудай талканы Савик деп аталат. Ошондуктан бул окуя Савик окуясы деп аталып калган. Хижраттын 2-нчи жылынын кээ бир маанилүү окуялары. Рамазан орозосунун парз кылынышы. Рамазан орозосу кыбыланын Каабаны көздөй өзгөртүлүшүнөн бир айдан кийин пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Мадинага ыйык көчүнүн 18 айында Шаабан айында парз кылынган. Бул тууралуу түшүрүлгөн аяттар төмөнкүчө эле. О момундар, силерден мурунку өткөндөргө парз кылынганы сыяктуу силерге да такыба болушуңар үчүн саналуу күндөрдө орозо кармоо парз кылынды. Эми силерден кимдир бирөө ооруп калса, же сапарда болсо, анда орозо кармай албаган күндөрүнүн санагын башка күндөрдө кармайт. Карылык же алсыздыгы себептүү орозо кармоодон кыйнала турган кишилер бир бейбечаранын бир күндүк тамагынын өлчөмүндө кайыр садага берүүлөрү зарыл. Анан кими өз ыктыяры менен артыкча жакшылык кылса, зарыл болгондон артыгыраак садага кылса, өзүнө эле жакшы. Эгер билсеңер, орозо кармаганыңар өзүңөр үчүн, акы төлөгөнгө караганда, же ал тургай үзүр себептүү убакта орозо кармабаганга караганда жакшыраак. Ал саналуу күндөр Рамазан айы. Бул айда адамдар үчүн туура жол болуп жана хидаят менен акыйкат менен жалганды айырмалоочунун ачык айкын аяттары болуп Куран түшүрүлгөн. Демек, силерден ким бул айга күбө болсо, орозо кармасын. Ал эми кимдир бирөө ооруп калса, же сапарда болсо, анда орозо кармай албаган күндөрүнүн санагын башка күндөрдө сакайган соң же сапардан кайтканда кармайт. Аллах силерге жеңилдик каалайт, силерге оор болушун каалабайт. Бул санакты толтурушуңар жана туура жолго салганы себептүү. Аллахты улукташыңар үчүн жана шүгүр кылууңар үчүн.
Фитр садакасынын важип кылынышы. Бул жылдын Рамазан айынын аягына чейин фитр садакасын берүү важип болду. Алгачкы ороза айт намазынын окулушу, Шаввал айынын жаңырган айы көрүнүп, эртең менен күн көтөрүлгөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандарга кармаган орозолорун ачууларын жана орозо айт намазына чыгууларын буйрук кылат. Анан өзү алар менен бирге намаз окууга мечитке келет. Хутбадан мурун азансыз жана кооматсыз жамаат менен бирге 2 рекет намаз окуйт. Зекеттин парыз кылынышы. Зекет хижраттын 2 жылында Рамазан орозосунун парыз кылынуусунан жана фитр садакасынын важип кылынышынан кийин парыз кылынган. Зекет бай мусулмандардын ар жылы белгилүү өлчөмдө мал мүлүктөрүнүн бир бөлүгүн зекет үчүн бөлүп, колунда жокторго таратууларынан турган кайрымдуулук ибадат. Зекет бул ислам дининин 5 негизги түркүктөрүнүн бири. Куранда Нур сүрөсүнүн 56 аятында, Муззаммил сүрөсүнүн 20 аятында, Хач сүрөсүнүн 78 аятында, Бакара сүрөсүнүн 110 аятында келген. Куранда 32 жерде намаз менен бирге айтылат. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам кызы Рукиянын каза болушу. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Азирети Усманга турмушка чыккан кызы Азирети Рукия Бадыр согушу учурунда ооруп калган эле. Бадыр жеңишинен кийин каза болот. Аны Умму Айман жууган. Азирети Усман жаназа намазын окуган. Азирети Рукия пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 33 жашка толгон кезинде кызы Зейнептен кийин төрөлгөн эле. Апасы Азирети Хадича менен бирге мусулман болгон. Азирети Усманга турмушка чыккан. Азирети Усман аны менен бирге Хабашистанга хижрат кылган. Азирети Фатима менен Азирети Алинин үйлөнүшү. Азирети Фатима пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Мадинага көчүшүнөн 5 ай өткөндөн кийин Раджаб айында Азирети Али менен никеси кыйылган. Хижраттын 2 жылында Бадыр согушунан кийин Зулхиджа айында баш кошушкан. Алгачкы Курман айт намазынын окулушу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Зулхиджа айынын 9 күнү Савик окуясынан кийин Мадинага келип, эртеси мусулмандар менен бирге мечитке келет. Азансыз жана кооматсыз 2 рекет намаз окутат. Намаздан кийин хутба окуйт. Хутбада мусулмандарга курмандык чалуу үчүн мал союну буйрат. Өзү 2 курмандык чалат. Сатып алган семиз, мүйүздүү ак кочкордун бирөөнү союп жатып, "О жаратканым, бул сенин бар экендигиңе жана сенден мага келгендерге күбөлүк кылган бардык үммөт үчүн" дейт. Экинчисин союп жатып, "О жаратканым, бул болсо Мухаммед жана Мухаммеддин үй бүлөсү үчүн" дейт. Бул курмандыктан өзү, үй бүлөсү жана колунда жоктор жешкен. Бул исламдагы эң биринчи курмандык болгон. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам кызы Зейнептин Меккеден алынып келиниши. Бадыр туткундарынын арасында пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам кызы Зейнептин күйөөсү Абул Аас да болгон. Бошотулган Бадыр туткундарынын арасында Абул Аас да Меккеге келет. Мусулмандар Мадинага хижрат кылып жатышкан кезде Абул Аас Зейнепке көчүүгө уруксат берген эмес. Бирок туткундан бошотулуп келгенден кийин Зейнепке көчүүгө уруксат берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бадыр согушунан 1 айдан кийин Азирети Заид бин Хариса менен ансарлардан бирөөнү Зейнепти алып келүүгө Меккеге жөнөткөн. 2 сахаба Меккеге барып, Азирети Зейнепти Мадинага алып келген.